Sadırga bata olsun, geri bile tavsadan gidip. Geri bile tavsadım. Antına geçti kalan. Nefes de ol, den soğuk da ol. Çok da olmuş. Çok da Мектеп имарат курулуп жатат. Мектеп бул 250 орунду болуп эсептелет. Андан сырткары руханий азык бере турган мечит куруп атат. Бул дагы 200 квадрат метр. Ага кошумча эле ошол жерде бизде дагы бул жерде медициналык пункт куруп атат. ФАП акчадек пункт. Ага кошумча мондай столовой ашканасы жана дааратканасы жана 100 метр тереңдиктен суу скважина чыгарып кошулат. Жалпы курулуштун 1000 квадрат метр курулуш ишке ашып атат. Мына кече инаугурациядан кийин мен бир топ инвесторлорду кабыл алдым. Өнөктөштөрдү, союздаштардын ошо өкүлдөрүн кабыл алдым. Анын ичинде ошо мына Россия мамлекети дагы бардык мектептерди салып, баягы ошол авариялык мектептерге салып жардам бергенге өзлөрүнүн сөздөрүн берди. Кудай буюрса ушул жылы бүтүндөй республика боюнча мектеп, бала бакча, анан ФАП деген проблемаларды чечип алабыз. Жакынкы 1,5-2 жылдын ичинде Кудай буюрса баары чечилет. Ошондуктан мына күнү түнү дебей иштейли деп өзүбүзгө өзүбүз ант берип отурабыз. Азыр бүгүн ар бир күн Кыргызстан үчүн бир кылымга тете болуп турган күн. Ошон үчүн биздин баягы үйдө жатып алып, эс алат элем деп жатып алганга эч кандай акыбыз жок. Анткени элдин үмүтү, Кудайдын буйругу бардык ошону талап кылып турат. Сиздердин үмүтүңүздөрдү Кудай буйрса актайбыз. Ушунча азап тозок менен, ушунча 30 жылдан бери күтүп, ушу жакшы Кыргызстан жакшы жагына өнүгүп кетсе экен деп тилеп келдиңиздер. Кудай буйрса ошол тилек мына бүгүндөн баштап келди деп эсептей берсеңиздер болот. Мен болгон күч аракетимди жумшап, элдин, мамлекеттин өнүгүп кетишине, кийинки келечек муундун келечек тагдырына, болгон баягы жакшы жашоосуна болгон күчүмдү жумшаймын. Бүгүнкү мына ушул иш-чараны курулушту жардам берип, өзлөрүнүн салымын кошуп, ушу биз кыргыз эли ушундай кыйналып турган убакта колун сунуп келип, ушундай курулуштарды жардам берип аткан, ушундай социалдык объектилерди салып берип аткан биздин ушул бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясына, биздин эшигибиз инвесторлор үчүн, союздаштар үчүн, партнерлор үчүн дайыма ачык. Кудай буюрса Кыргызстан ушул бойдон эле туруп калбайт. Инвесторлордун, союздаштардын жана өнөктөштөрдүн күчү менен, анан албетте мына өзүңүздөр окшогон өзүбүздүн кыргыз элинин дем күчү менен, кыргыз элинин ушу жардамы менен биринчи ушул 5 жылдыкта Кудай буюрса дүркүрөп өнүгүп өсүү жолуна түшүп кетебиз деп мен терең ишендирип кете алам сиздерди. هذا اليوم الثاني بعد تنصيبه المفروض أنه يحتفل. Жаңыдан президенттин милдетине катышуудагы инаугурациядан кийинки күнү эртеси майрамдабастаныга, эс алуу күнүнө карабастаныга өзүнүн элинин муктаждыгына үчүн, жеңилдетүү үчүн, социалдык объекттердин курулушу үчүн иш күнү карай келип бергенибиз биз үчүн абдан кубанычтуу. Биздин бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясынын эң негизги ураны Кыргыз Республикасынын ар бир айылында медициналык клиника болуш керек, ар бир айылында мектеп болуш керек, ар бир айылында мечит болсун деген уран менен иштеп келип атабыз. Биздин башталып аткан курулушту көрүп, ошого көмөктөш болуп, бере турган жардамыңызды берип кетиңиз деп ишкана сурайбыз. Дагы чоң рахматымды айтам. Ушул ишти баштаганына, ушуларга дагы узак өмүр, чың ден соолук, иштеген иштерине ийгилик каалайм. Барыбыз тең ынтымактуу бололук, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, Аллаху Таалам барыбызга жардам барып, ишибизди колдоп берсин. Акжолтой мектеп болсун, Акжолтой мектеп болсун.